Мурда биздин курсанттар bir 500 сомдук стипендия төлөнүп берилсе, азыркы убакта биздин курсанттар жакында эле 17 апрелде биздин министрлер кабинетинин токтому негизинде 2 курстан баштап ар бир курсантка 4000ден 8500 чейин стипендия төлөнүп берилет. 8500 бул жалаң 5 окуган курсанттар. Ал эми орто билимдүү жана 3-4 алган курсанттар болсо 4000ден 6000ге чейин алышат. 17 апрелден баштап жалпы курсанттарга берилүүчү стипендиянын баасы 10 эсе көтөрүлдү. Бул көтөрүлгөн мага эле эмес, жалпы курсташтарыма абдан жакшы жаңылык болду. Жалпы курсташтарым эле эмес, аскер үчүн, жалпы курсанттар үчүн жакшы жаңылык болду. Себеби биз буга чейин алган акчадан да көп акча алып, ал менен биз көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүбүздү чечебиз десем болот. Негизинен айтканда бизден бул жактан окуу эле талап кылынат, көп деле акча керек эмес, бирок биз алган акчаларды өргүлөргө чыкканда, убактылуу бошонууларга чыкканда колдонуп жатабыз. Мисалга алсак, өргүгө чыккан учурда ата-энелерибизге, үйдөгү жакындарыбызга жакшы белек алып барып берип, аларды кубандырганга жакшы бир шарт болот.